эки баштуу ачтарга айланган бул коррупциянын бир башын кессек, кайра экинчи баш өсүп, дале токтобой берет. Коррупция менен айыгышкан күрөш уланып жатат. Өлкөнүн өнүгүүсүнө залакасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого саясий эрк жетиштүү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров: коррупцияга жол жок. Саламатсыздарбы? Мен Умаров Камил. Антикоррупция народ контролдун төрагасы болом да. Мен бүгүн айла жок кайрылып аткан себебим бизде Кыргызстанда ким коррупция менен күрөшөт билбей калдым да. Ошону ачык чыгарып берейин деп атам. Мына мисал алсак, Садыр Нуркожоев айтты, что бизде коррупция ар сферанын ушундай терең кирип кетиптир. Алар менен күрөш кыйын болуп атат. Но все равно биз күрөштү токтотпойбуз деди. Мен ошого түшүндүрүп айтып берейин. Ошо мисалы Садыр Нуркожоевдин баягы Ак Ордодо болгон встречасындагы сөзүнөн баштайын. Ошондо минтип айтты. Мына Ак Ордодо встреча болгондо минтип айтпадыбы? Мына коррупцияны көрүп, жердин кандай баары сатылып сама захват деп туруп, канча жерлер баары элдер басып алган экен деп. Ошону земля амнистия кылып, баарына документи жасап бергиле деп губернаторго, акимге, прокурорго ошондо айткан, я помню ошондо. Бердибаев деген прокурорду койдук, бул Бердибаев деген ушун баарын тең аныктап, тазалап айтып берет деди. Айтыбаев деген аким деди. Анан Тентишев деген губернатордун замдарынын баары болчу. Көрмөтө ал жерде жүргөн прокурор чоң деген прокурордун баары келген. Жошуп тоже ошо жанында болгон да. Эми ошондо мен айтайын деген сөзүм ошо. Садыр Нуркожоев, сиз ошондо айткан сөзүңүздү мен азыр далилдеп берейинчи. Туп-туура айткансыз. Направление сиз эми президент болгондон кийин сен көзүңүз көрүп, ошого жетип, ошого ишенип туруп айттыңыз. Бирок сизден кийин алар аткардыбы? Эч ким аткарган жок. Мүмкүн анча-мынча чалабала бир келип 2-3 кишини самыш болуп койду. На самом деле коррупциянын түбүнөн бери эч ким алып чыккан жок. Ошону мен азыр элге жеткирейин деп атам. Кандай болгон? Бул коррупция бизде Кыргызстанда мурунтан болуп келсе керек, бул азыр жер боюнча гана мен токтогум келет, жер боюнча. Мисалы мына Ак Ордо жерин ала турган болсок, бул Ак Ордо жеринде чындыгында 2007-жылы 344 деген мамлекеттин өкмөттүн постановлениеси чыккан мынакей 344 деген. Ушу постановлениеда Новополка өкмөтүн 82 гектар жерди элдер жашай турган үй салганга деп туруп, ал арашайын земля деп коет да, бул суга жерди бөлүгөн 82. Ошондо көрсөтүлгөн мына постановление. Ошонун 41 гектары Новополка айыл өкмөтү бөлөт, тийиштүү, а 41 гектары шаарга тийиштүү деп. Мына бул постановление чындыгында анык законный, мыйзамдуу постановление. Эми ошо мында да көрсөтүлгөн ошондо. Ошо 41 гектардын ичинен Новополка айыл өкмөтүнө кирген. Ошон 30 гектарын Новополка айыл өкмөтүнүн кеңешине берилген, азыр элге таркатмак. Ал эми 11 гектар жерди болсо, Акыйкат айым деген фирма бар, уюм бар болчу да, анда жетимдер, жесирлер, кээде жашагандар, ошого бериш керек деп 11 гектарны аларга калтырган. Единственный мен чынында бул бир гана ошо закондун негизинде Акыйкат айымдын бөлө турган жери 15 гектар закон, мыйзамдуу да, мыйзамдуу. Аны эч ким талаш кыла албайт, ал закон. Аны дагы Кыргыз Гипро Зем деген бар да, ошо дагы подтверждение кылды, что аларга. Муну ошо алып берген. Что Акыйкат айым 4 гектар жерин элге бөлүп берген закон порядка. Ошо 2007-жылдан баштап. Андан кийин болсо 2012-жыл, 13-14-жылдарда Новополка айыл өкмөтүнүн кеңеши, айыл өкмөтү менен Сокулк районунун чечими жана Чүй область чечиминин бекитилген бул Акыйкат айылынын жерлери ошого тийиштүү деп инвентарь жасап туруп. Так что бул жерден эч кандай талаш болгон мүмкүн эмес. Анан экинчи айтайын дейм, сиз ошондо айткансыз.
Sazı Nurkojayevич. Mına menin kolumda 441. Ayıl Hökümetinin Kengeşinin çeçimi var iken 2007 yılı çıkan dekabr ayında. Uşuğa çeyin elder 500'den aşağı kişi dokument alalbay жүрüptür. Oşonun bana ayına çıkıp berdi aytmanız. Andan keyin ne kıldık? Oşo reşenya boyunca bu Nopal Ayıl Hökümeti yerdi sata başlagan. Endi sizge men asır elge men kayırılıp atam, elim var oğuңuzlar. Bu 441. çeçimdegin bolgon emes, ömüründe jok, anda jok. Anı kalple betine karmap, oşo Vilma Novopolsk Ayıl Hökümetinin jetekçisi Sadalit menen jasagan işleri boş gerek. Kayta al 2007 yıl çıkanda, al 20 çıkan emes, keyin çıkan. Oşonun başında oşo çeçim menen kim tarkata başladı? Koybakov Tilek'ten tarkata başladı. Oşa alem ne kıldı? Yerdi sata başladı. Al yerdi elge hakikat ayım uyumu elge bekeri vergen yerde bir som albay beker devre. Al Koybakov olsa al bir yerden barın sata başlagan. Minden gektir yerde. Oşunda siz 20. ağa çeynile oşa çeçinin arkasında жердің көпчілігін, yani hakikat ayım жерinde satıp жіберген. Oşolukta hakikat ayım sotқа берген. Çüy oblası administratif sotuna der. Oşo sot bolsa Ayıl Hökümetine жазған, Gosregistриге жазған, uşu çeçimdin originalın taap, mağa жооп бер дегенде. Muna ökötön жооп bergen. Bu yerde жазып турат. Soqquluk Gosregistrden katı mınaki. 441. Çeçim 22 sentyabrda çıkan çeçime gidençiler. Tüp tağırmen yok. Anda bolgon emes dep jasat. Kanday sizde aldı. İkincisi mınaki Novopavlovsk Ayıl Hökümetinin emesi sotqa jasatat, mağa emes, sotqa administratif sot Çuysk oblast jasatat. 441. çeçim dep dege Novopavlovsk Ayıl Kengeşinin председателі, Hökümetin председателі Rısaqulov Atakurovlar jasıvatat atves sekreter deydi. Anda çeçim oşo tüp tamen bolgon emes bizde yok dep. Siz Sazı Nurkojayevич, siz bilesiz, işte единственный prezident, sizin sözünüzü bularını kalkka çıkarıdır. То есть, munda çeçim жоқ болғанда sizde alda емчін şu çeçimde sizge ayttırıştı. Bu yerde gördüm Künölü gubernatörü, anın zamdarı menen, Künölü hakim, arayınakı Künölü oşada prokuror, Künölü Ayıl Hökümeti. Емчін sizi aldadı. Емчін sizi aldı koydu. Emanın kim açı? Bu murunlu, sizge çeyinde bu çeçimler bolgon emes dep, sotta çeçigen 2019-18 yıldan başlayabilir. Men oşo men taң kalıp atam da. Значит, Sazı Nurkay sizin sözüңüzdü bular atkarmak tügül teskerinden sizni podvayt etip koydu. Oşo için men suranamın sizden de. Bu yerde en üçün generalni prokuror uşun barın bilip durup, hiç kızan çare koldaman yok. Dair üniversitege aytayın degenim. Elim üçün bu çeçim çıktı. Kaydan çıktı? Elim üçün yer satıla başladı. Bunu oşo sotto bilingen, oşo 18 yıl onda sotto janagı administrativni sot janagı Çuysk oblası. Oşonda ele aytılgan. Oşonda Eşenko degen yürüsü var eken, orça familiyası bir özü kırgızı gende, yürüsü de oşo sottan soragan da. Sotkal жооп берген. Da men geçirip koygular. Men özüm 650 kişiге поддельный документ менен госак бергенмин дейт. Ай, уже признал, значит, satılgan yerlerde поддельный документ 650 деп айткан. Андан башка Aliyev деген zam prokuror, 18 yıl Aliyev деген zam prokuror, уже sizge çeyinle mintip tekşerip turup mintip aytkan. 150 жерге незаконный берди деп 40 Gosregistr'in hizmetkerlerin Kubatov degeni başkaptır. 40 kişiye uygulanayan çıkan. Korrupsiya, zloupotребление жана башканы коюп туруп, муну кандай дейсиз? Буга чейин болгон. Бирок ошону ачарын ачты, бирок андан кийин почему-то прокурорлор баарын жаап, сотко жеткирбей, ушуга чейин келип атат 18 жылдан бери. То есть, значит, siz
el menен жолугушкандан мурун эле болгон окуяны тигилер жашырып, сизди алдап, сизден эмнени чечип алды? Мына земельник амнистия деген законду чечтирип алды. Анан сизге самозахват деген сөздүн баарын алып чыкты. Мен сизге азыр элге да айтып атам. Бүт Кыргызстан уксун. Кыргызстан боюнча biz бардығын изилдеп чыкканбыз, баарын билебиз. Кыргызстан боюнча бир дагы участок самозахват болгон эмес. Это точка. Бул сизди алда эле самозахват деп айттырган, ошо жанагы сиз ошо жолугушуу уюштургандар болчу. Бул ким? Губернатор. Бул ким? Акимдер. Бул ким? Прокурор. Бул айыл өкмөтү чогулуп туруп сизди алдады. Ошонун баарын айттырды сизге. Анан дагы айтарын дедим. Мына андан кийин дедим. Мына сиз айткандан кийин эчтеке кылган жок. Эмне үчүн ошо Бердибаев жооп бербейт? Ошону сиз айтпадыңыз. Мына Бердибаев бошун жооп берди деп. Бердибаевдин башка жумуш которуп кетти, мына азыр жакын арада. Бердибаев деген ким эле? Бул прокурор. Прокурор райондун, Сокур район прокурор. Прокурор Бердибаев. Сокур ал башка уже сиздин сөзүн аткарган жок. Siz aytmadınız bile, baş menen жооп берди деп. Мына жооп бербей кетти. Экинчиси, Айтыбаев деген аким болсо, алдагы жооп берген жок, кетти. Эмне үчүн аким ошо аягына чыккан жок. Ошо Акимбаев болду. Бул мен басыр буларга чейинки болгон окуяны айткайым келет. Себеби дегенде жерди биринчи ким сатыра баштады? Бул жерди биринчи 2013-жылы Садалиев Улан деген айыл өкмөтү болуп келет. Новопавловкада. Азыр Садалиев Улан каякта иштеп атат? Азыр Садалиев Улан Московский районда биринчи зам аким болуп иштеп атат да. Мен бул биринчи зам. Айыл өкмөтү Московский өкмөтүнүн бывший өкмөтү 2013-жыл болуп иштеген Садалиев Улан ошол жер сатуу боюнча иштерге аралашкан экен. Ошо биринчи ошол иштирган. Мен просто Новопавловск айыл өкмөтүндө азыр 30 миңден 33 миңге жакын киши жер алышкан. Бардыгынан сатып алышкан. Кимден сатып алышкан? Ошо Садалиевдин убагында. Сабырса иштеп турганда 2013-17-жылга чейин сатылды да. Ошо мен бул жерден эмнени айткым келет. Ошо жерде азыр бул мен айтарым дегеним, алардын мындай метод болду да, бул Садалиевдин методу. Жана ажан бир аялдар болот. Ошолорго жерди бөлүп берген, ар бирине 15, 20, 30 гектар жерден да айткан, сатып, жарымысын мага бересиңер деген. Ошол ажан аялдар, обон аялдар деп. Обон аялдар да, ошо күндө ошолор барбы? Ошо толтура да. Мен ошондо текшерип баргам 13-жылы. Ошолор азыр бүгүнкү күндө ошол жерлерде отуруп алып, эч кимди жолотпой деген өзүнчө баягындай неме болгонганда баягы. Ошонун арасында кой бакы жетектеген. Кой бакы тилек. Ал ошол обон аялдарды жетектеген. Ошон бар. Кой бакы мунун башына турган кой бакыта бул өзү абдан. Кой бакыттан ким өзү? Бул кой бакыттын квартали деп угамындагы чындыгында. А жана кой бактан 441дин атынан 1000 гектар 1000 кишиге жер сатканда. Новопавловск айыл өкмөтүнүн да депутаты болуп иштеген, э? Азыр ошентип угуп атам да, депутат болуп иштейт. Мына бизде көпчүлүгүндө аферис машиникте депутат болуп эле жерди саткан мафиянын баары ошондон чыгачпайт. Ага 2013-жылдан бери ошо Койбаков менен ошол Садалиевтер ал 2007-жылдан бери иштейт экен да, теги ошо 2007-ден бери сатып жүргөн да, жанагы 441-чи келген. Анда эме жок билдиңер, эч деген жок андай. Ошону пайдаланып сатып жүргөн. Сатып жүргөнбү же Садалиев сатып? Койбаков Садалиев жетек чыгылат да. Жер Садалиевдики. Бүт анау жерлери. Аны саттырган ким? Садалиев. Аны саткан ким? Койбаков. Андагы саткан башка аялдар. Анан ошол кезде аким болуп иштеп турган ким эле? Ошол аким болуп иштеп турган Кенжебаев болчу. Кенжебаев. Бүгүнкү күндө Кенжебаев каякта иштейт? Бүгүнкү күндө жогорку кеңеште ошо айыл чарба боюнча комитеттин председатели. Бүгүнкү күндө. Да, бүгүнкү күндө. Жердин мафиясын уюштурган киши бүгүнкү күндө айыл чарба комитетинин башчысы болуп отурат. Жогорку отурат. Эми асылын айта Кенжебаев менен Садалиевдин жомокто айтып берейин деп атам да, угуп алыңыздар. Биринчиден
Баягы мына Павловкада ал жети сатып, 1000 деген гектарды сатып, 1000 деген кишилерге жер сатып, 20 000, 30 000 долларын сатып, кармалган. Өсүнүн эки Сагынбеков деген, Байжигитов деген эки бирге иштеген, милицияда бирге иштеп келген, мурун иштеп келген. Булар взятка, анан вымогательство менен жумуштан кетирген кишилер экен. Эмне милициядан кеткен экен. Анан ошолор келип бул 3 ай иштеп калат да. Биринчи күндөн баштап жерди сата баштаган. Ошондо жерди сата баштаганда жогорку кеңеште кайрылымсыз болгон мына 2014-жылы 25-декабрда жогорку кеңеште парламентте караган бул вопрос. Калып ошондо айткан что ошондо постановление чыгарган 4648 В деген. Ошондо бул законду новость өкмөттүн законду бузуп жер саткан үчүн жана өкмөттүн программасы бар экен. Программа по президент освоение 50 000 гектар жерди освоить этип элдик азык түлүк программасын биз сакташ үчүн деп программаны аткарбаган үчүн анын башта турган Саадалиевди бирликке уголовныйга чыкырткан да айткан, то есть неме деп айткан. Персона ответственности главный өкмөтү Саадалиев деп бирлешке ответип жазганда, мына ушуну 2014-жылы чыккан. Ошондо прокурор да караган эмес. Жерди кандай саткан? Жерди бөлүп сатканда мындай болгон да. Ал жерди сураган киши көп да. Анда айткан, мынакей сага сата, мына жерди аласың, 5 гектар жерди, мага 5000 төлөйсүң, примерно да, 5000 доллар төлөйсүң дейди. Анан документин десе, документти кийин аласың, айлап өтө ошентип айтты, кийин аласың. Как? Ошо ойдан баардыгын документин берген эмес сразу. Кийин аласың, кийин ошон үчүн жанагы самозакат деген сөз чыгартып атпайбы. Кийин аласың, баарын акчасын чогултуп алган. Бул жерден что интересно, эки бөлүш керек болчу. Биринчи ал жерде үлүш жерлер да бар болчу. Үлүш жердин хозяиндары отдельный, аларга закон чыккан, ушу жер сатылбайт. Үлүш жерде сатылбаган закон чыккан мораторийда. Эгерде жер сатсаң, бүт 10 гектар болсо 10 гектар бир сатасың. 5 гектардан кем сатып албайсың дегенде, аны бөлүп сатууга акча жок да. Ошол үчүн мындан пайдаланып туруп, Саадалиев менен ошо уюштурганда ушундай. Булар милицияда иштеп келгенден баарын билет да бар. Закон барын каяктан кантип билет. Ошо мурда милицияда иштеген экен. Саадалиев мында аламдарын уполномочен иштегенде, анакы должностливцага каршы мындай комитетте. Анан за взятку и за вымогательство 304 статья менен кармалып, анан СИЗОго отурулган да. Анан эмнегедир аяктан сотко жетпей бошонуп кеткен да. Анан аны алып келип Кенжебаев алып келип айыл өкмөтү кылып атпайбы. Муну алып келген Кенжебаев. Саадалиевди Кенжебаев. Жавап келген да. Саадалиев Кенжебаев ошо болду. Анын үстүндө жерди сата баштаганда айыл кеңеши 14 депутат, 21 депутаттын 14 депутаты каршы чыгып Саадалиевге недоверие берди 16-жылы. Жумуштан кетсин деп да. Анан Кенжебаев келгенде Кенжебаев ошо баарын теңселер баарын жок кылам деп депутаттарга каршы чыгып Саадалиевди жактаган да. Серин ага Башибей койгон депутаттар. Башибей койсо Төлөмүш деген прокурорго айтып, аны протест жаздырып, сотко берген да депутаттарды. Мен ушуну уктуңуз беле? Сотка какое отношение имеет прокуратура? Какой? Алар только закон боюнча районный аким теге айыл өкмөтүнүн чечимин, айыл кеңешинин чечимин аткарыш керек болчу. Ошентип Кенжебаевдин указаниясын Төлөмүш деген прокурор, айыл өкмөтүн сотко бербеди. Сотко каралганда. Сот чечим чыгарды, алардын недоверие кылганын жокко чыгарып да. Андан кийин бул депутаттар 3 жолу сотко, 3 жолу недоверие берди. Анын көзүнө карабай, анан 17-жылы Кенжебаев өзүнө биринчи зам кылып алды. Көрдүңбү? Коррупцияда мына ушул жерде Садыр Нуркожоевич коррупциянын башына сокур айды боюнча Кенжебаев өз турган, анан Саадалиев турган, анан ошо айыл өкмөтү, анан жана Койбок, Сойбоктун баарын исполнитель этет. Бул новый айыл өкмөтүнөн 33 000ге жакын жер сатылган, 33 000ге жакын киши жерди сатып алган. Алар мындай эч бекер алган эмес. Именно ошо Койбак сыяктуу жана башкалардан сатып алышкан. Ошон үчүн бул жерде 17
Ay janakı jıl ayması tüzülgende 17. Men bit ispikasın barın bile mende var da 17. Toy жердин баарын сатып жок кылган. Текшерүүчүлөр бардыгы тең формально текшерди. Аныкты көп 2-3 кишини камап коюп кыйраткансып. Мунун башында ким турган? Кенжебаев алып келиш керек эле. Садалевди башка алып келиш керек. Ошо прокурордун баарын башка колдогон прокурордун баарын алып келиш. Следовательдин баары тең. Анан сиз что интересно, Садан Нуркожоевич, просто мен шунчалык капа болом да. Сиз кеткенден кийин следовательдер, ал жерде жанакы Алымбеков, Шабдан деген жана башкалар бар эмеспи? Өстүн барынган ошол следователь айнага чыкпай, эмне кылышкан? Элдерди тукуруп, ошо коррупцияны алып чыккан кишилерди камай баштады да. Ай, бизде закон бар эмеспи, что ким коррупцияны айтса, аны өкмөт өзү кайтарат. Ага кол тийгизбей кылат деп. Бирок наоборот өстөр алман камап, 2 айдан 8 айга чейин камашты. Көп член, мен народный члендерин көп камашты. Бекер не за что камашты да? Шабдан Алымбек дегенде сокулуктумдагы таза адамдары жана коррупционер алып чыккандар ыйлашат да. Мындай адам болбойт, мындай следователь болбойт. Муну жөнлөөсүндө жок кылыш керек эле. Себеби аны жок кыла албайт. Себеби аны колдогон Маженов деген прокурор иштеген, областный прокурордо зам болуп, ошонун инилери да бугабыз да. То есть муну эмнеге бардыгы тең колдойт да бул немени. Маженов Чүй облустук прокурор болуп иштеген. Зам прокурор иштеген. Асып, по-моему, мен баягы интерес этсем, Асып пока бошотуп коюшуптур. Пока бошотуп койгон да, пока. Кадрга жеген да, бошотуп уктум да. Ошон тууганы деп уктуу айтып атат да, билген жасаган. Бул Алымбековдун, Шабдандын кылган ишин айтып отурса, бул өзүнчө криминал. Настоящий криминал. Енді ошон үчүн асты мен таң калам да Чуйский областын УВДнын чоңдоруна кантип аны Чуйский областка следователь которуп алышты. Мен ошого түшүнбөйм. Бул эмне бир ишин жасырайын деп атат. Биз ал жөнүндө көп айтканбыз. Асын следователь бошотсун тиги Сокурайдан деп канча жазганбыз. Мунун баарына ким күнөөлүү? Баарына күнөөлүү прокуратура. Генеральный прокуратура биз жаздык. 10 чакты кат бар. Катканда көрсөтүп, фамилия фактын көрсөтсөк, ошону жиберген комиссиясы во главе Чороев бар, ал жерде Мацапов деген бар, начальник управления, ал жерде Муратбеков, Шабдан жана башкалар бар. Ай, Мурат Шабданден дагы ошо следователь эме да, прокуратура генеральный прокурор. Булардын бардык тең аларды эмне кылып атат? Жашырып атат. Не жашырып? Это орысча айтканда укрываться деп коет да. Бул укрываться бардык укрываться. Ошо алар ни один из них, мен полностью бизде документтер бар да, ошо элге жеткенде да. Садан Нуркожоевич, менде асыл 15тен ашык прокурордун спискасын берген, которые не соответствуют занимать должности, они укрывателем занимаются, они позорят звание прокурора деп жазып, личный кимге Золушевка бердим. Мына 4 заявление, 24 номер, 25 номер, 26 номер, 27 номер, мынакей. 4-төн тең алар эмне кылды? Ошо мен жазган кишилердин өзүнө текшертип атып турай. Мен үстүнөн жазып турай эмес кылды деп аткам да. Бул Аламидин прокуратурасы, бул Сокурук прокуратурасы, бул Московский район прокуратурасы, бул Чүй прокуратурасы, бул анда беременде. Генеральный прокурордун сотрудниктери, өздөрүнүн сотрудниктери, алардын баары нечестный. Ошо Золушев жиберген жанакы Чороев, Зулушев жеген, Муратбеков, Зулушев Майтпасов дегендер бар эмеспи? Алар эчтеке кылган жок. Чала була бирдемени жасап туруп, даже анан эптеп эле ишти чала була бир экөөнү кармамыш болду. Кимди карма жөнөкөй бирин сатты, экин сат. Да ал жерде 100 адам киши сатуучу болду. Бир эмес, 100 киши. Анын ичине главасын калган жок. Койбакты камаш керек эле, эмчи камабайт. Ошону камаган жок. Теге Садалевди камаш керек эле, эмчи аны камабайт. Ошо Кенжебаевди камаш керек эле. Башта турган ошолор да эмчи буларга кокушат. Буларга эмне тилдери өтпөйбү? Бизде бул генерал прокурор бүгүнкү күндө айтат элем, Курманкул Токторалиевич, сиз слави команда кылып атасыз. Siz қолыңыздан келбей жатат.
ушуну аткарганга. Может, сиздин сөзүңүздү укпай жатабы? Сиз билемен, биздин сайын указание бересиң, направление бересиң, бирок аткарбай жатпайбы? Рас аткарбай жаткандан кийин, анан кийин сиздин начарлыгыңыз. Сиз бул жерге не соответствует, мен азыр айта албайм, но кийинчерээк биз чыгабыз. Но бүгүнкү күндө сиздин кызматкерлериңиз районду, областтан жана өзүңүздү жанында турган генпрокурордо иштегендер сиздин айтканыңызды до конца аткарбай, сизди подвать этип атат. Значит, сиздин күчүңүз келбей калган аларга. Ошон үчүн мен сизден сураным мырза. Бүгүнкү күн мен канча жаздым? Мен сизге 15 прокурордун фамилиясын бердим. Давай бирге отуруп алып, разбор кылалык. Не жаздым. Эмчин сиз ошого чейин мына уже 1 айдан ашып кетти. Мен артыңыздан жүгүрүп эле жүрөм. Мен азыр сизге кайрылгым да келбей калды. Мен, пожалуйста, суранамын. Мен жазган заявление боюнча конкретно 15 кишини асыл кууп чыксаңыз, анан башкаларына пример болот. Анан сиз улам келген, улам ротация деген сөз. Бул ротация мен сизге айтайын бердим. Бул глупый метод да. Какой может ротация? Безграмотный келип отуруп, мына Садалев деген Баткенден келипти, Аламин районунда. Он безграмотный экенин билбейм, насколько. Он мен өз түшүндүрүп берсем түшүнбөй койду. Ал өзүнүн жумушун да билбейт. Аны эми облуска которуп коюптур. 1-2 ай иштебей туруп. Жада Шабданды болсо мен Аламин районунан жанагы Шабдан Муратбековди да. Мен жазгап, выговор, замечание, выговор, замечание 3-4 жолу болгон. Приказ бар. Аны ошентип артынан мен жаман иштейт деп жазсам, аны Московский район биринчи сам котордуңуздар. Ана Московский районду мен ана кийин выступать эткем. Матсап жанагы начальник управления билет Мирлан. Аны көзүмчө эле айткам. Мунаны кайдан ал иштетип атасыңар? Булар иштебейт, тескери кылат дедим. Опять ал жерден эч жумушту аткарбай, указание аткарбай, эми Зулуштун берген указание аткарбай Москва. Аны алып барып эгенди прокурор алып алыпсыңар. Бул сиз кандай метод? Мен де түшүнбөйм. Кимди алып? Муратбек Шабдан. Ген прокурорда да антикоррупционный управление которуп атты. Мурун ушул немеде иштеген? Мурун Аламин иштеген, иштей алган эмес. Бүт иштин баарын коррупцияга окшоп баштачы. Анан согу Москва районунда биринчи сам которду. Мен замечание алдыргандан кийин, выговор алдыргандан кийин, эмне кудай. То есть, аларга ошондой киши керек да. Анан эми Москва, эми генеральный прокуратурада Матсап өстө жагылып атты, жанагы антикоррупционный отделде прокурор болуп иштетти. Мен ошо биринчи таң калам да. Какой критерий этот эмеге прокурор кызматкерлери көтөрүп, кандай критерий? Алар эч качан иштебейт. Ошон үчүн Сатын Нуркожоев, сиз айтпадыңызбы? Абдан кыйын экен күрөш деп. Потому что мунун баарын ким кылыш керек? Прокурордан надзор. Эде прокурор күчтүү болсо, эч ким барды кыймылдай туруп ордуна келет. Значит, сиздин айтканыңызды Зулушевдун айтканын укпай жатыптыр деге калгандары. Эмне күнү чоң байланышы болуш керек. Бул жерде укуруп айтышта сөз, кандай мен байланышым болсо мен аны защита кылбайм да. Значит, бул жок прокурор өздөрү күнөөлүү. Ошон үчүн мен бүгүн күнөөлөп аткан сени прокурорлор. Бизге эмне керек? Результат керек. Бизге эмне керек? Биздин милдет, биздин народный милдети. Законду кармаш, президенттин айтканын аткарыш, ошону колдош. А билем бул жерден мунун баары тең сизге колдобой жатат. Эки баштуу ачтарга айланган бул коррупциянын бир башын кессе, кайра экинчи баш өсүп, дале токтобой жатат. Коррупция менен айыгышкан күрөш уланып жатат. Өлкөнүн өнүгүүсүнө залакасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого саясий эрк жетиштүү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров: коррупцияга жол жок.